Эчен кылым картып келген кыргыз элинин мамлекеттик тили бүгүнкү күндө дагы өз актуалдуулугун жоготпойт. Анткени тилибиз түгөнбөгөн кенч. Аны канчалык кассак, ошончолук дагы да чыга бермекчи жана ошондой эле кийинки муунга өтүп келе бермекчи. Бүгүнкү күндө өтмө мааниден куралган фразеологизм сөздөрдү жаштарыбыз кандай түшүнөт деген бир нече тесттик сурамжылоолор түзүп биз жолго аттандык. Андыктан сизге да кызык болсо, биз менен бирге болуңуздар. Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен кайрадан телетест көрсөтүүсү. Бир бороондук алы жок дегенди кандай түшүнөсүз? Бир бороондук алы жок деп эч нерсеге күчү жетпеген алсыз адамды айтса болот. Негизи ушундай жашоодо аз сүйлөшпү. Ооба. Түшүнүгүм боюнча жалкоо адам эмес го. Оорайдын башын сындырбайт. Жумуш кылгысы келбеген адам дейм. Ошондой деп түшүнөм. Кесип алса кан чыкпайт дегенди кандай түшүнөсүз? Кесип алса кан чыкпайт. Уктуңуз беле? Жок. Өткөн көрсөтүүнүн жыйынтыгын чыгара турган болсок, жалпы телекөрүүчүлөргө эң кичинекей өлкө кайсы деген суроону узаткан элек. Дал ошол суроонун жообун бизге алгачкылардан болуп жөнөткөн замандаштарыбыз бар. Алардын ичинен бул замандашыбыз өзүнүн Ватикан деген жообун жөнөтүп, биздин телетест көрсөтүүбүздүн мурунку чыгарылышынын жеңүүчүсү деп аталып, өнөктөшүбүз Семетей кинотеатрынан бир билетке ээ болду. Эгер сиз дагы көрсөтүүбүздүн жеңүүчүсү деп аталып, эң сонун билеттерге ээ болгуңуз келеби? Анда биздин Билим Илим каналынын Instagram баракчасына катталып туруңуздар. Көрсөтүүнүн аягында сөзсүз түрдө жалпы телекөрүүчүлөр үчүн дагы суроолор жаңырып өтмөкчү. Мадина. Мен сизге бир өтмө маанидеги сөз берем. Сиз ал сөздүн маанисин чечмелеп беришиңиз керек. Кабагына кар жаады деген сөздү кандай түшүнөсүз? Настроениясы жок. Или как? Келиңиз 4 вариантын айтам. Эгер туура таап берсеңиз, анда белекке болосуз. Кабагына кар жаады деген кандай түшүнөсүз бул суроосу? Сизге варианттары. А варианты кирпиктерге муз тоңгонду айтат дейт. Б варианты капа болуп маанай бузулду деген маани. В варианты жакшы маанайда болуу. Г варианты суукта, карда калган учур. Капа болуп маанайы жок деген маани. Ооба. Эгер капа болуп маанайы жок болсо, сиз аны кандай айтасыз? Жөн эле маанайы жок дейсизби же ушул жогорудагы айткандай сөздү айтасызбы? Ну, разное бывает, точно не знаю. Эгер кабагына кар жаады деп досторуңуз айтып калса, анда аны Капалуу болгон мезгили болсо керек. ушул сыяктуу фразеологизм сөздөрүн билесизби? Жок, кыргызча билбейм. Мисал келтирип көрбөйсүзбү? Орусча. Азыр оюма эчтеке келбейт, если честно. Мадина, Демек, Мадина, биздин көрсөтүүнүн шарты боюнча сиз кабагына кар жаады деген бул капа болуп маанай бузулду деген маани деп биз башына сураганда эле туура айткансыз. Ошон үчүн биздин өнөктөшүбүз Лидия Райза борборунан 500 сомго купон ыйгарабыз. Анткени бул купонду алып барсаңыз, кармаңыз, сиз ошол жердеги окуу курстарынын бирөөсүн тандап 500 сомго арзандатып окуу алууга мүмкүнчүлүгүңүз бар. Демек, сиз бул жердеги Лидия Райза окуу борборунун Instagram баракчасынан кайсы курстар бар экенин таанышсаңыз болот. Хорошо, рахмат чоң. Атыңыз? Мираида атым. Мираида. Сизге бир сөз айкашын айтам. Сиз анын маанисин бизге айтып беришиңиз керек. Бир бороондук алы жок дегенди кандай түшүнөсүз? Бир бороондук алы жок деп эч нерсеге күчү жетпеген алсыз адамды айтса болот Деп ойлойсуз? деп ойлойм. Келиңиз, мен сизге 4 вариант окуйм. Сиз туура жообун айтып бересиз. А варианты шамалдан аллергиясы бар адамды ушинтип айтат дейт. Б варианты суукта жашай албайт деген түшүнүк. В варианты бороондо калган кишинин абалы. Г варианты алсыз, кыйынчылыкка туруштук бере албагандарды айтат. Туура варианты этот алсыз адам. Демек, Туура жооп Г. ал адамды кантип айтып коебуз? Эгер кыйынчылыкка туруштук бере албай калса. Алсыз болсо. Алсыз болсо бир шамал
Бир борондук, Бир борондук, күчү жок. алы жок, э? А борон деген эмне билесиз да? Борон ооба шамал. Шамалбы? Эми бул Кандай болот? Суукпу, ысыкпы, кургакпы? там бул жана кыргыз тилиндеги фразеологизм сөз экен. Ишке алы неме кылбайт, мындай кичине жаман нерсе болсо көтөрө албайт деген мааниде да. Демек, ушул сыяктуу фразеологизмдерди мисал келтире албайсызбы? Кандай болсо да болор, э? Желтаман, Ооба, желтаман, мойнунан сүдүрөп алуу, мурдун балта. мурдун балта кеспөө. Дагы Азаматсыз, демек, бир нече мисалдарды да келтире алдыңыз. Анан кийин ошол бир борондук алы жок деген сөз, бул туура варианты Г, алсыз кыйынчылыкка туруштук бере албаган адамдарды ушинтип айтат деп туура айттыңыз. Негизи ушул бир борондук алы жок деп сөзүңүздө колдоносузбу? жок, мындай сөздөрдү колдонгон эмесмин. Мындан ары колдоно жүрөсүзбү? Ооба. Азаматсыз, эгер колдоно жүрсөңүз, анда биздин өнөктөшүбүз Лидер Азия борборунан окуу курстарына 500 сомго арзандатылган купонду сизге кайгарабыз. Демек, бул купонду алып барып, сиз өзүңүз Лидер Азия окуу борборунан каалаган окуу курсун тандап 500 сомго арзандатып окусаңыз болот. Рахмат чоң, силерге да ийгилик каалайм. Атыңыз ким? Дастан. Дастан. Бетине көө жабуу деген сөздү кандай түшүнөсүз? Билбейт экен. Ушундай сөз уккан белеңиз? Жок. Эч уккан жоксуз, э? Жок. Келиңиз, тест түрүндө түзүлгөн суроо бул. 4 вариант окуйм. Мүмкүн туура жообун таап калатырсыз, э? Бетине көө жабуу дегенде кандай түшүнөсүз бул суроосу? Варианты Асы аялдардын урушу дейт. Бсы күнөөсүз адамды жаманатты кылуу. Всы бетти сулуулоонун бир түрү. Гсы урушканда колдонуучу байыркы ыкма. Бсы. Демек бул Бирөөнү жамандоо, ошону. Бирөөнү кандай адамды жамандоо? Мисалы, бирөөгө билбейт экенмин. Тагыраагы мен сизге жардам берейин. Күнөөсүз адамды жаманатты кылуу дегенди айтасыз, э? Ооба. Демек, аны күнөөсүз болсо деле жаманатты кылды дебей, бетине көө жапты деп айтып койсок түшүнөсүзбү? Ооба. Мындай сөздөрдү колдоносузбу? Жок. Колдонбойм. Эми колдоно жүрөсүзбү? Ооба. Негизи ушундай жашоодо аз сүйлөйсүзбү? Ооба. Жок. Камерадан сүрдөп атамы же? Ушул сыяктуу сөздөрдү билесизби? Мисалы, кайсы сөздөрдү билесиз? Кол кушуруу деген түшүнөсүзбү? Кол кушуруу деген иштемке кылбай отуруу. Да кымыл, неме, жумурткадан кыр издөө. Камырдан кыл издөө, ошондой сөздөр. Бул сөздөрдү көбүнчө кимдер айтат? Бул сөздөрдү көбүнчө акындар колдонсо керек. Демек, сөзгө маани берген адамдар көп колдонот дейсиз. Ооба. Сөзгө маани бергендердин катарындабызбы? Жок. Эмнеге? Билбейм эже. Азаматсыз, демек, жаратылыштыгыңыздан бир азыраак сүйлөгөн бала экенсиз. Анан сүрдөп да жатам дедиңиз, албетте. Бирок бетине көө жабуу бул күнөөсүз адамды жаманатты кылуу, жөн жерден жала жабуу деп сиз туура жооп бердиңиз. Сиздин туура жооп бергендигиңиз үчүн биз Семете кинотеатрынан чакыруу билетин кайгарабыз. Демек, өнөктөшүбүздүн белеги сиз үчүн болсун. Учурда жүрүп жаткан кыргыз жана чет элдик тасмаларды көрүп келүүгө мүмкүнчүлүк алдыңыз. Мындан ары фразеологизм сөздөрүн колдоно жүрөсүзбү? Ооба. Рахмат эже. Саламаттарыңыз. Куурай башын сындырбоо деген сөздү кандай түшүнөсүз? Кудай башын сындырбоо. Куурай башын сындырбоо деген сөздү. Укуп көрдүңүз беле? Келиңиз, мен сизге 4 вариант айтайын. Мүмкүн туура жообун таап каласыз. Куурай башын сындырбоо деген сөздү кандай түшүнөсүз бул суроосу? А варианты эч нерсе кылбоо, бекер боздук. Б варианты иштерман. В варианты куурайды сындырууга да алы жетпеген адам. Г варианты жайында чабылбай калып калган чөп. Жайында чабылбай калган чөп. Ошону эле куурай башын сындырбоо деп коебузбу анда? Ошондой болуш керек. Бул сөздү уктуңуз беле мурун кийин? Жок, эмес. Биринчи жолу угдум.
мисалы сизге жардам беретинди айтайын. Кой оозунан чоалбаган деген сыяктуу да кай. Ал бекерпоздук, жумушсуздук, жалкоо адамды деп түшүнөм да. Түшүнөсүз. Ошондо кайсы вариантты тандайсыз? Сиз орулбай калган чөп дедиңиз. Бул жерде куурайды сындырууга алып жетпеген адам, иштермен адам деген бар. Сиздин Түшүнүгүм боюнча жалкоо адам эмес го. Куурайдын башын сындырбай, жумуш кылгысы келбеген адам дейм. Ошондой деп түшүнөм. Демек, эч нерсе кылбаган, бекерпоз, жалкоо адамды эмне деп айтабыз? Куурайдын башын сындырбаган, ошондой деп. Азамат, сиз демек сиз куурай башын сындырбоо деген сөз бул эч нерсе кылбаган, жалкоо, бекерпоз адамды айтат дедиңиз. Өзүмө түштү экен дейт. Сиз туура тапкандыгыңыз үчүн биздин өнөктөшүбүз Лидер Азия окуу борборунан 1000 сомго арзандатылган купондун ээси болдуңуз. Демек, Лидер Азия окуу борборунда жүрүп жаткан окуу курстарына барып 1000 сомго арзандатып окусаңыз болот. Негизи күттүңүз беле? Иә. Күттүңүз беле? Жок, күткөн эмесмин. Кесип алса кан чыкпайт дегенди кандай түшүнөсүз? Кесип алса кан чыкпайт. Уктуңуз беле? Жок. Анда мен сизге 4 вариант окуйм. Ошонун ичинен бир туура вариантты антап бересиз. А варианты бул түнт адам дейт. Б варианты коркуп алган бейтаптын абалы. В варианты сараң адам, Г варианты чыдамкай киши. Чыдамкай киши болсо керек. Башка вариант тандабайсыз? Түнт адам эмес. Түнт адам. Экөөнүн кайсынысы? Түнт адам. Рахмат, токтоп жооп бергениңизге, бирок туура эмес жооп бердиңиз. Кесип алса кан чыкпайт деген сөздү кандай түшүнөсүз? Кесип алса кан чыкпайт. Балким насильно бир нерсени кылдырсаң ал жерден неме чыкпайт дегендей да, или жок нерсе чыкпайт дегендей ушундай түшүнөм. Негизи өз сөзүңүздү колдоносузбу? Кесип алса кан чыкпайт адан. Канча колдонбойм. Жок. Анда мен сизге 4 вариант окуйм. Бир туура вариантын тандап бересиз. Жакшылап угуп турасыз. А варианты бул түнт адамды ушинтип айтабыз дейт. Түнт адам. Б варианты коркуп алган бейтаптын абалы. В варианты сараң адам. Г варианты чыдамкай киши. Да, бир жолу кайталап коесуз. Түнт адам, коркуп алган бейтаптын абалы, сараң адам, чыдамкай киши. Балким экинчи вариант. Балким Коркуп алган бейтапты ушинтип айтып коесузбу? Кесип алса кан чыкпайт деп. кесип алса кан чыкпайт. Жок. Биринчи түнт адам дедиңиздер. Экинчисине Үчүнчүсү сараң адам, а төртүнчүсү чыдамкай киши. чыдамкай киши болсо керек, Деп ойлойсуз? Ооба. Мен ушул жоопту туура деп кабыл алып берейинби? Ооба, ошону айт. Сиз башында башкача айттыңыз эле го. Ошо же второй вариант болсо керек, же ошол төртүнчү. Акыркы жообуңуз Экинчи вариантты айтып коеюн. коркуп алган бейтаптын абалы. Макул, ошону. Тилекке каршы бир топ жардам бердим. Туура эмес жооп берип койдуңуз. Сиз менен коштошобуз. Кесип алса кан чыкпайт дегенди кандай түшүнөсүз? Ичи тар адамдарды. Келиңиз, мен сизге 4 вариант окуйм. А варианты түнт адамды ушинтип айтышат дейт. Б варианты коркуп калган бейтапты абалы дейт. В варианты сараң адам, Г варианты чыдамкай киши дейт. Кайсы мезгилде айтабыз биз кесип алса кан чыкпайт? Сараң киши го дейм. Сараң. Эмне үчүн ал сараң эч нерсе чыгарбайт деп эле кесип алса кан чыкпайт деп айтабыз? Ичи тар адамдарды көбүнчө ошондой айтат да, кыргызда. Ушул сөздү колдоносузбу? Иногда колдоном. Кайсы учурда эмнени жеткирүү максатында, кайсы оюңуз жетпей калганда колдоносуз? Үй бүлөлүк шарттабы? Үй бүлөлүк шартта. Мисалы үчүн бир нерсеге акча сурасаң, үнөмдөп бергенди айтасың. Эмне деп айтасыз ошондо? Тарда деп. Кесип алсаң кан чыкпайт деп. Азаматсыз. Демек сиз берилген суроого эң мыкты мисал менен жөндөп келтирип айтып бердиңиз. Сиздин токтоп катышып бергендигиңизди жана ошондой эле суроонун жообун туура тапканыңызды баалап, өнөктөшүбүз Семетей кинотеатрынан чакыруу билетин ыйгарабыз. Учурда жүрүп жаткан кыргыз тасмаларын жана чет элдик тасмаларды барып көрүп келүүгө мүмкүнчүлүк алдыңыз. Негизи ушул сөздөрдү жашоодо колдонушубуз керекпи?
колдонуш керек. Кыргызда айтылган да макал сыяктуу эле. Бетинин түгү чыга түштү. Келиңиз, мен сизге 4 вариант окуйн, Ачуусу келүү, каардануу, сакалын албай калган киши, Бсы. Всы бетке пайда болгон түктөр, Гсы адамдын үшүгөн учуру. Биринчиси ачуусу келген. Ачуусу келүү, каардануу. Демек, жини келди, же ачуусу келди, каарданды деп ушундай айтып койсок болобу? Ооба. Сиз ушун жини келди жана башка деген сөздөрдү кайсы фразеологизм менен айтасыз? Билбейм. Көбүнчө кантип айтасыз ушундай жагдайды? Кантип сүрөттөйсүз? Жөн эле ачуусу келип кетти. Ачуусу келип кетти деп ойлойсуз, Азаматсыз бетинин түгү чыга түштү деген бул жини келүү, каардануу деп сиз бизге туура таап бердиңиз. Өнөктөшүбүз Лидия Азия окуу борборунан 1000 сомго арзандатылган купонду сизге ыйгарабыз. Бул купон сиздики. Бул жердеги Instagram баракчасына кирип, ал жерде жүрүп жаткан окуу курстарынан өзүңүз каалаганыңызды тандап 1000 сомго арзандатып окусаңыз болот. Негизи фразеологизм сөздөрүн колдонуп жүрүшүбүз керекпи? Ооба. Биз көрсөтүүнүн башында сиздерге айтып өткөндөй, сиздер үчүн жаңыруучу суроого дагы кезек келип жетти. Андыктан баарыбыз сыналгыга жакын олтурабыз да, колубузга кол телефонду алып, суроону жакшылап угабыз. Анда эмесе сиздер үчүн жаңыруучу суроо. Кол кушуруу дегенди кандай түшүнөсүз? А варианты түндөп жасалган жортуул, Б варианты урушуу үчүн камынган учур, В варианты кечирим сурап алдына түшүү, Г варианты эки колду куушура кармаганда айтылат. Эгер сиз ушул 4 варианттын кайсынысы туура деп эсептесеңиз, анда дароо биздин Билим Илим каналынын Instagram баракчасына алгач катталып, андан кийин өзүңүздүн туура деген вариантыңызды жөнөтсөңүз, демөөрчүлөрүбүз тарабынан эң сонун белектерге ээ болмокчусуздар. Биздин бүгүнкү көрсөтүүбүз мамлекеттик тилде өнүктүрүү жана тил саясатына арналды. Эгерде биз мамлекеттик тилдин өнүгүүсүнө аз да болсо салымыбызды кошо алган болсок, анда өз максатыбызга жеттик деген тилекти айтуу менен сиздер менен коштошобуз. Кийинки жуманда амандашканча саламатта туруңуздар.